Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министри баштаган бир топ жетекчилер, экологиялык активисттер жана эко уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушту. Иш чаранын максаты өлкөнүн экологиясын сактоодо жана айлана чөйрөнү коргоодо эко активисттер менен бир максатта чогуу иш-аракеттерди жүргүзүү болуп эсептелет. Кыргызстанда бир жыл ичинде абанын булганышы боюнча 10 чоң жыйын өтүп, мамлекет тараптан бир канча чечимдер кабыл алынган. Ага мисал катары өлкөдө экотаксилердин негизделиши, жылытуу системаларынын көмүрдөн газга өтүшү, таштанды маселелеринин жөнгө салынышын айтууга болот. Андан тышкары курулуш иштерине, жаныбарларга, таза сууга жана көмүр ыштары, тигүү цехтеринин калдыктарына байланыштуу маанилүү маселелердин чечилиши боюнча суроо жооптор берилди. Ошондой эле активдүү иштегендерге ардак грамота ыйгарылып, келечекте дагы чогуу иштешүүгө макулдашты. Министр өзү аткарган иштер боюнча маалымат берип, жана алардын суроолоруна түздөн-түз өзү жооп берип атат. Мен ойлойм, бул жолугушуу биздин министрликтин ишин алдыга жылдырууда өтө жакшы бир рычаг болуп берет деп ойлойм. Азыр өзүңүздөр көргөндөй эле аябай көп маселелер бар. Мына биз аткарып жаткан иштердин үстүндө дагы чече турчу маселе көп болуп атат да. Анан эми биз мындай жолугушууларды адатка айлантып, биздин министрликтин ишин ачык айкын кылуудагы ишибизди активдештиребиз. Негизи коомдогу ушул экологиялык көйгөйлөрдү чечиш үчүн бул бир эле ушундай жанакы коомдук активисттер эмес, бир эле министрлик баарыбыз биргелешип бир командадай иштешибиз керек. Анткени бул көйгөй дүйнөдөгү глобалдык көйгөйлөрдүн бири. Ошондуктан мындай жолугушуулар, мындай ушул бир тармакта иштеген баардык адамдарды Кыргызстанда биригип чогуу иш алып барганы бул өтө маанилүү дейм. Ушул көйгөйлөрдү чечиш